Саламатсыздарбы, урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү. Бүгүн менин жанымда Казакстан психологдор коомунун мүчөсү, психолог жана ошондой эле Асылзада айымдар академиясынын негиздөөчүсү Турсунай Керимбековна отурат. Саламатсызбы, Турсунай эже? Саламатчылык. Көрүүчүлөр, Турсунай эжени конокко чакырганымдын себеби бүгүн айымдарга тиешелүү абдан маанилүү көйгөйлөр десек болобу, маселелер тууралуу кеп курабыз. Анткени дени сак үй бүлө бул дени сак улут деп коет. Ошол үй бүлөнүн негизинде, үй бүлөнүн эң орчундуу жеринде аял турат, эне турат. Эгер эненин ден соолугу чың болсо, балдарынын ден соолугу чың болот, үйдө маанай жарык болот дегендей. Ошондуктан көпчүлүк айымдар угуп эле интернеттен деле барактап жүрсө керек. Акыркы учурда интим гимнастика деген нерсени окуп калып атабыз, угуп калып атабыз. Бул нерсе айымдардын ден соолугуна абдан чоң керек экен. Маанилүү. Анда эмесе кеп кезегин өзүңүзгө берели. Эми интим гимнастика тууралуу сөз айтсак бүтпөйт. Аялдын сулуулугу бул жатыны деп айтабыз да. Биз сулуулугубузду бетибиз менен, ушул эле жерибиз менен баалайбыз да. Бирок аялдын сулуулугу бул жатынында. Негизи эле интим деген сөз өзү бул жыныстык катнаш деген сөз эмес да. Эми жыныстык катнаш деле уят эмес, бул өтө сонун сезим бул. Негизи эле психологияда бул интимность деп айтылат. Интимность деген бул ачылуу, жакындоо, берилүү деген сөз. Мисалы, бизге адам келет, психолог адам келет, ал бизге болгон сырларын айтат. Менде ушундай, мен өзүмдү күнөөлүү сезем, мен ушундай кылып койгом, же мен муну күнөөлөймүн. Бул деген ачылуу. Ал эми интим деген бул жыныстык катнашка эмнеге бул сөз кошулуп калган? Бул аял эркектин бири-бирине ачылуусу. Анан интим гимнастика, эмнеге бул интим гимнастика аталып калды? Ошол жыныстык катнашка катыштуу бир органдарга жасала турган, бала төрөлө турган органдарга жасала турган гимнастика бул интим гимнастика. Алдыңкы булчуңдар биздин курсак бөлүктөгү органдарды көтөрүп турат. Анан кынапты, анусту, сөөгү жок булчуңдарыбызды башкарып турат. Кынап, анус, сөөгү жок булчуңдар өтө маанилүү. Кынап бул алдыңкы булчуңдагы ачык орган. Өтө этияттык менен мамиле кылышыбыз керек. Көп аялдар биз унутуп калганбыз бул органыбызды. Азыр экинин бири интим гимнастика жасайт да. Билген адам жасайт, дайыма жасап жүрөт. Бул өтө сонун нерсе. Бир эле проблема менен келип, көптөгөн проблемаларынан арылып алса болот. Интим гимнастиканын кандай пайдалары бар, мен айта кетейинчи. Жатын төмөн түшүп калса, бул медицинада жатынды өз алдынча ордуна коюу мүмкүн эмес. Табигый жол менен калыбына келтирүү мүмкүн эмес. Бирок врачтарды, гинекологдорду жаман көрбөйбүз. Биз жатыныбызды түшүрүп барсак, медиктер дагы бизге колунан келген жардамын берет. Медицинада илгертен чечилип келаткан жол бир гана операция жолу менен. Бирок анда гарантия жок. Операция кылган аялдар. Төрөттөн кийин жатын ылдыйлайт да ошондо. Төрөттөн кийин кээде кыз балдарда дагы болуп калат. Оор көтөргөндөн, стресс, депрессиядан, ашыкча салмак, уйкунун бузулгандыгы дагы эстроген гормонуна таасирин тийгизет дагы, алдыңкы булчуңдар бошоп, жатын төмөн түшүп калат. Жатын төмөн түшкөндө кандай терс таасир тийгизет? Жатын төмөн түшүп калса, биз ойлойбуз да, жатын эле төмөн түштү. Жок, алтындарым. Жатын төмөн түшсө, курсак бөлүктөгү органдар дагы төмөндөйт. Бөйрөк, чеги карын, ашказан, эми элестетели, курсак бөлүктөгү органдардын баарында сөөк жок. Бир орган жылса, экинчи орган дагы ордунан жылат. Бөйрөк опушение болсо, мисалы, медицинада кандай айтылат, бир аял айтат бизге келген. Мен бөйрөгүм төмөндөгөн дейт. Семирсең майың кармап турат деп айтты дейт. Эми ал врачты дагы жаман көрүүнүн кереги жок. Эми эмне дейт, анан бөйрөгүн түшүрүп алса кантип көтөрөт бөйрөктү. Ал эми интим гимнастика менен бөйрөктү дагы ордуна коюп алса болот. Мен ушул психологияны окуп жүргөндө 22 саат окуйм, 2 саат уктайм да. Анан аябай менде ушул акыркы күндөрү ооруксунуу болуп, кыйналдым, баскандан кыйналдым, эмне болуп кетти, мен боорумда аңдыйм да. Анан больницага барсам, ошол бөйрөгүм түшүп тур да. Кайра эле мен гимнастика менен ордуна коюп алдым. Курсак бөлүктөгү органдар ордуна түшкөндө, аялдын ичеги карды чыгып турган курсагы дагы кирет кадимкидей. Жатыны төмөн түшкөн аялдарда ичеги карын, ички органдар ордунан жылып, курсагы чыгып калат, катуу болуп калат да. Мында катуу кармасаң киргенге мүмкүн эмес да ал. Канча жылдан бери курсагы чыгып жүрөт, походкасы бузулат да. Ал эми интим гимнастика. Негизи жатын төмөн түшкөндө кандай терс таасири бар деп суроо бердиңиз эле. Трубада спайк болушу мүмкүн. Трубалар жабылып калышы мүмкүн. Климакс эрте келиши мүмкүн. Кынап жатын түшкөн сайын кеңейе берет.
оргазм жок болот. Оргазм бул ар бир адамга керек. Жатын төмөн түшкөндө курсак бөлүктөгү органдардын баардыгы төмөндөйт. Эми жатын төмөн түштү, демек ордунан жылды, өзүнүн функциясын жоготот деген сөз да. Менструациясы ооруп келет, төрөттө кош бойлуу болуп калса, аял жатын төмөн түшкөндө кыйналат. Мындан башка да көп себептер бар. Көп себептер бар. Бирок мунун баардыгын интим гимнастика менен иреттеп алсак болот. Эми ошол интим гимнастика менен алектенген айымдар мындай жүзүнөн жана айтып аттыңыз эле, камерадан сырткары эже. Жүзүндө билинип турат депчи, ошол маселелерге кайрасаңыз. Мындай да онлайн форматтагы сабактарымда аялдар айтып калат да, менин кесиптештерим сен башкача болуп калдың, сен сулуу болуп калдың деп айтышат деп. Мен бирок офлайн форматта, аз жакында жумуш алып барып атпайм офлайн форматта. Аялдарды бир 10 күн, 15 күндөн кийин карайсың да, сулуу болуп калышат, арыктай башташат, көздөрү нурдуу болуп калат да, мындай аялда назиктик пайда болот. Эмнеге? Интим гимнастика аялдык энергетиканы көтөрөт, гормондорду жакшыртат, эстроген гормонун жакшыртат. Эстроген гормон жакшырганда аял ажарына чыга түшөт. Сөзсүз аялда жашаруу процесси жүрөт. Анча эле бир 5-10 жылга жаш көрүнүп калат да, бат эле даже 1 айга келет. Биз эми өзүбүз көзөмөлдөп жасатабыз, бардыгын 1 айдын ичинде үйрөтөбүз, 20 күндө эле үйрөнүп алышат. Мага Кудайым ушундай мүмкүнчүлүктү берген экен, оңой үйрөтүү жөндөмүн Кудайым берген экен да, жаратканыма чексиз шүгүр кыламын. 15-20 күндө эле аялдар бат эле көнүгүүлөрдүн бардыгын үйрөнүп алышат. Ар бир көнүгүүнүн өзүнүн орду бар. Турбаларды ача турган, спайканы кетире турган көнүгүүлөр бар. Загиб матки болгондо да аялдар төрөй албай кыйналышат. Же айызы ооруп келет да, загиб матки бул эми тубаса болот, же болбосо кийин пайда болгон оор көтөргөндөн болушу мүмкүн, стресс, депрессиядан болушу мүмкүн, жатын төмөндөгөндөн, эми ар кандай себептерден болот. Бирок ошол загиб матки дагы интим гимнастика менен түздөлөт да. Бир маселени элге алып чыгып ошону дарылаш үчүн ал нерседен өзүңүз басып өтүш керек да, бардыгы эле адамчы. Анан бул нерсеге сиз өзүңүз кандайча келип калдыңыз, кандай пайда алдыңыз? Мен бир нерсени ачык айтайын. Бул уят эмес. Мен мурда уялчумун. Менде бала күнүмдөн ошол зары кармай албоо деген көйгөй бар эле да. Ата энем эртең менен ойготуп алып эле тигил жакка алып барат, бул жакка алып барат. Мени көрсөтпөгөн жери калган эмес. Ойготуп алып эле мен ошол кичинекей кезинде калбады да. Мен ушул интим гимнастикага келип, адам шашпай эле барса дарытканага болорун түшүндүм да. Анан көп адамдар кайрылышат. Менин кызым ушинтип кармай албайт, же болбосо 5 жаш, 3 жаш деп, 3 жаштагы кызга түшүндүрүп айтса, мүмкүн жасатса болот да. Эми бирокчу мындай, бул жерде айымдар, сиздер түшүнүп албаңыздар. Бир эле интим гимнастика кыз балдарга деле жасаса эле жакшы болуп калат бекен деп. Жок, гинекологдорго, урологдорго барып текшерилүү керек, урологдорго, себебин тактоо керек. Анан баары жакшы, воспаление дей турган болсо, гормондор бузулган, витаминдер жетишпейт деген болсо, витаминдерди алсын. Анан интим гимнастика жасасын. Кыз балдар, кээ бир кыздар кайрылат да. Төшөккө зара ушатып койгон кыздар бар экен. Бул уят эмес. Бул өтө ал адам үчүн стресс, өтө олуттуу маселе да. Ал стресс болуп өмүрү өтүп кетет. Турмушка чыгуудан, жигиттер менен мамиле куруудан кыйналат, өзүн башка адамдардан ала качат да. Эми чоң маселе. Өтө чоң маселе. Анан айтам, алып келгиле, айланып кетейин, келсин, жасасынчы. Арылат деп мен ишеничтүү эле айта алам да. Бизге айтмакчы бир 4 жолу паралич болгон 70-деги апа келди. 4 жолу паралич алгандан кийин булчуңдарды аябай алсыз болуп гормондор бузулат да. Бирок ушул апа 1 айда результат алды да. 1 айда результат алды. 70-деги апа. 70-деги азыр дагы келип атат. Айылдан баласы алып келген. Операция кылдырам деп алып келген. Кызы бирок мен онлайн сабактарыма катышкан экен. Анан кызы апасы экөө келди. Азыр 1 айдан ашып калды. Мен жакшы үйрөнүп алайын деп. Паралич болгондон кийин адам унутчак болуп калат экен да, бир аз. Эстеп калуудан бир аз кыйналып атат. Анан дагы бир 10 күн жасаса кетет да, эми айылына барат. Анан жакшы результат алды. Психология менен интим гимнастика түздөн-түз байланыштуу атасыз. Өтө тыгыз байланыштуу. Интим гимнастика медицинага анча деле тиешеси жок, бирок психология менен аябай тыгыз байланыштуу. Өтө тыгыз байланыштуу. Мындай да,
кээ бир аялдарды жөнөкөй эле туура дем алуу көнүгүүсү бар. Туура дем алуу көнүгүүсүн жаса десең, көкүрөгү кыймылдабайт. Биз интим гимнастиканы жасаганда алдыңкы булчуңдарыбыз аркылуу жасайбыз. Курсак бөлүктөгү органдарга жасайбыз да. Курсак бөлүктөгү органдарды кадимкидей массаж кыла турган, майларды кетире турган, турбаны ача турган, спайканы, загиб маткини калууна келтире турган көнүгүүлөр бар. Жатынды жашартып, яичниктин иштөө функциясын жакшырта турган, тукумсуздукка дагы интим гимнастика аябай жакшы. Мен баракчамды көрдүңүзбү? Аялдардын кош бойлуу болгонун көрдүңүзбү? Кош бойлуу болгон айымдар бар. Мен кылбаганым калган эмес, бирок мен интим гимнастика менен сизге келип мен кош бойлуу болдум деген айымдар аябай көп. Эми мындай, кош бойлуу болбогон аял бардыгы интим гимнастика менен кош бойлуу болуп алат деген сөз эмес. Кайсыл учурда келет бизге? Гормондору бузулган болсо, стресс, депрессия болуп, баягы кош бойлуулукка таасирин тийгизип аткан болсо, гормондор бузулган болсо интим гимнастика менен эле калууна келет да. Овуляция болбой аткан болсо, фолликула жакшы жарыла албай аткан болсо, иштелип чыкпаса, энелик без кичинекей болсо, алсыз болсо, өзүнүн функциясын аткара албаса, спайка болсо, труба жабык болсо, загиб матки болсо, жатындын кызматы жакшы болбосо, дурус болбосо, бала кармай албаса жатын, анда интим гимнастика менен иреттелет. Бирок биз айтабыз, воспаление, да инфекция, вирус дей турган болсо, анда лечение плюс гимнастика сөзсүз керек. Интим гимнастика климакстын, азыр климакс жашарып атат деп атпайбыз, бошоонун алдын алат деп атабыз да. Анан ошо климакс темасына дагы кайрылып кетпейлиби? Жакшы суроо болду. Мындай да, климакс деген негизи бул жатын өзүнүн функциясын токтотот деген сөз. Акырындык менен бир эле айда жатындын кызматы токтоп калбайт да. Жатында канча миңдеген клеткалар бар да, ткандар бар, канча булчуңдар бар. Эми ошол булчуңдар акырындык менен өзүнүн функциясын токтотот. Жатын бул аялдын тамыры. 24 саат бою организмди көзөмөлдөп турат. Эгерде аял адамдын тамактануусу дурус болбосо, стресс болсо, эң биринчи стресс, депрессия болсо, бирөөгө таарынса, өзүн кектесе да, жашоосунан алыса, эстроген гормону бузулат. Эстроген гормону бузулса, эң биринчи жатынга тескери таасирин тийгизет. Жатынга, анан алдыңкы булчуңдарга. Анан бара-бара жатында цикл бузулуп, айыз циклы бузулат, ооруксунуу болот. Мына ошентип атып, анан билинбей аял эрте климакска барат. Эрте климакска оргазм албаган аялдарда эрте климакска барышат. Жыныстык катнаш аз болгон аялдарда эрте климакска барышат. Тамак аштын дагы бул таасири өтө чоң. Дрож жейбиз, химиялык кошулмалары бар тамактарды көп жейбиз. Бул дагы климакска аябай таасири чоң. Анан могу стресс, депрессия, мурда стресси жок эле жүрчү эле дейт. Бул жерде дагы психология кошулат эми. Аялдар биз акча тапкыч болуп кеттик да. Анан базарга барсаң, не деген гана нерсени көрөсүң, бир досуң башка кийим кийип алган, бир досуң да бир кийим кийип алган, бир досуңа бир күйөөсү машина алып берген да. Анан биз күйөөлөрүбүздөн ушул нерселерди талап кылып эле, жетпей эле, уруш болуп эле, анан стресс болуп, анан стрессибиз биздин жатыныбызга таасирин тийгизе берет да. Климакстын белгилери кандай, жал канча убакыт? Ар кандай, ар кимде ар түрдүү. Анан ошентип аял эрте климакска кабыл алып атат да. Эрте климакстын себептери, бирден бир себептери ушулар. Стресс, депрессия жана башка. Айыздын ооруп келүүсү, эми ар кандай айтса дагы бүтпөйт мунун себептери. Белгилерин сурап атасыз, Климакстын белгилери бул айыз циклынын бузулушу. Нерв системасы бузулат аял адамда, ысып, тердеп, муздап, аны бардыгы билет. Жатын өзүнүн функциясын токтоткондо аял адамда зоб деген нерсе болот. Бели ооруйт, башы ооруйт, толуп кетет, зат алмашуу бузулат. Зат алмашуу бузулганда толуп кетет. Мына ошентип, 25 жаштан деле азыр климакс болуп калып атышпайбы? Ал эми интим гимнастика климакска кандай таасир берет? Интим гимнастикасын жасаганда жатында жашаруу процесси жүрөт, кан айлануу процесси жүрөт. Кээде 60-тан ашып калган апалар бар. Гинекологко барсам, кыздай болуп калыптыр, сонун аябай жакшы деп айтты дешет да. Кадимкидей жатында жашаруу процесси жүрөт. Жатында, алдыңкы булчуңдарда жашаруу процесси жүрөт. Климакс канча жылга созулат эже ошо? Ар кимде ар түрдүү, 6 жыл, 10 жыл, 15 жыл, ушундай ар түрдүү созулат. Климакс келгенде аял кандай ооруларга чалдыгат, кандай болуп өзгөрөт?
оор процесстешет. Ооба, климакс болгондо аял адамда нерв системасы бузулат эң биринчи. Себеби жатын 24 саат бою организмди көзөмөлдөп турат деп атпайбызбы? Жатындын функциясы мына ушул. Жатын бул аялдын тамыры. Бул гүлдей эле, мисалы, эми биз гүлдүн жалбырагын эле жууй берсек, тамырга суу жетпесе курай берет да. Тамырга суу жетпесе, тамыр ачык калып калса, курай берет. Ошол сыяктуу нерсе жатынга эстроген жетпей калганда, жатынга жетиштүү керектүү нерсе жетпей калганда, жатын өзүнүн функциясын токтото берет. Жатын өзүнүн кызматын токтоткондо эң биринчи нерв системасына таасирин тийгизет. Ошон үчүн аялдар ачуулуу болуп, мындай кыжырданып, ошондой абалга түшүп болуп калышат да, климакс болгондо ысып, тердеп, анан зоб болушат. Анан бөйрөккө таасирин тийгизет, анан аялдын фигурасына таасирин тийгизет, жамбаштары чукурайып калат, майлары чыгып, баягы жамбаштары жалпайып, аялдын фигурасы бузула баштайт. Эми баардык аялда эмес, көпчүлүк аялдарда. Башы ооруйт, тынымсыз. Анан интим гимнастика жасаганда бул процесстер, бул көрүнүштөр жоголот. Эң эле ошол нервная болуп калганда эле бүт айланаңа дагы терс энергия чачыратып. Кантип интим гимнастика менен нерв системасы калыбына келет, гормондор жакшырат. Аял энергетикага толот. Биздин талкуубуз айымдар үчүн гана абдан кызык болот деген ойдобуз, пайдалуу. Негизи эгер баракчаңыз эркектер болсо айта кетейин, эркек адамдар аял адамдарга керектүү нерсеге кулак салбай эле койсо болот да. Сиздер энергия албайсыздар аял адамдар уга турган нерселер менен, бир жашооңуздарга пайда деле тийбейт да. Аялдарыңызга жөнөтүп койсоңуз болот, эми аялдарыңыздар укса болот, бирок эркектерге тиешелүү темалар эмес. Шарт ошол жака барганга, Сиздин ушул сурооңузга бир сөз айткым келет. Шарт түзүп берүү үчүн дагы биз сураганды билишибиз керек. Ыраазычылык айтканды, сураганды билишибиз керек. Аял адамдар биз туура сураганды билбейбиз да. Туура сураганды, туура диалог курганды билбейбиз. Айымдар биз мойнубузга алышыбыз керек. Мени жамандабай, жаман көрбөй, биринчи аракет кылып көрүңүздөр, чындап эркегиңиздердин өзгөрөрүн байкайсыздар. Интим гимнастиканын пайдалары өтө чоң. Кантип сурашыбыз керек, ошону айтыңыз, анан кимден сураш керек? Эркектерди. Биринчи эле сураганда жаным деп эркелетип сурабай, ага чейин биз даярдашыбыз керек. Көзгүнү кара, өзүңдү кара. Мен кандай болуп турам? Күйөөң келгенде сен, күйөөң макул сага тамак аш алып келбей калган, сени унутуп калган да, аял экениңизди унутуп калганда, көңүл бурбай калган, гүл болсо бербей калган, кийим алып бербей калган, аны сиз эркек болуп баарын камсыз кылып алгансыз да. Эми бирок биз эркектен сый, урмат көрүп жашагыбыз келет. Келиңиз, күзгүнүн алдына келиңиз. Сүйлөп көрүңүз, үнүңүз назик чыгып атабы? Походкаңыз кандай? Эркектерге окшоп кетпептирби? Ашыкча салмак кошуп салбапсызбы? Эмоцияңыз кандай? Күйөөңүзгө чалганда кандай чалып, кандай сүйлөйт экенсиз? Көп аялдар келет дагы, анан биз көбүнчө терапияда сөзсүз күйөөлөрүнө байланышабыз да. Өздөрү байланышып сүйлөшөт, даяр болуп калат, өзүнүн баягы кемчиликтерин көрүп, эркек адам аялсыз өзгөрө албашын түшүнүп, анан чалыңызчы десең, алло, каяктасың? Ушундай тон менен сүйлөйбүз да. Коркуп кетесиң, бул жакта туруп, мен коркуп кетем, күйөөлөрүнө борун ачып кетет да. Үн тонубуз кандай кетип атат? Үн тонубузду. Анан кел, күзгүнүн алдына келип түздөнүп, күйөөңдү бир ханды тоскондой тосуп алчы. Өзүң ирээттүү болбой туруп, күйөөңдү ханды тоскондой тосуп албай эле кой. Чачың майланышып турган болсо жуу, жыттан турган болсоң жуун. Кийимге катпай, кийимди сактасам менден узак жашайт. Шкафыңды ач, тойго кийип барам деп 2 жылдан бери сактап койгон бир кийимдериңди ачып, үй ичине кийгенге ыңгайлуу болгонун тандап кий. Эркектин көзүн биз баары бир толтурушубуз керек. Биз аялбыз, алар эркек. Биз үй жумушуна маани беребиз, эркек аялдын сулуулугуна маани берет. Бул табияттын мыйзамын биз буза албайбыз. Анан күйөөң келгенде чачың таралуу, жолуң иреттелүү, кийимдериң жарашыктуу. Анан күйөөңдү бир ханды тоскондой тосуп алчы, жан. Мен сени аябай күтүп аткам, тамак дагы даяр. Күйөөңдүн курткасын алып илип кой. Сиз айтып атпадыңызбы, кантип сыйлашуу керек? Анан ортодо аял менен эркектин ортосунда башкача мамиле болуу керек го деп, мына ушинтип сыйлайбыз. Жан, мен сени аябай күтүп аткам. Мен ханымдын курткасын илип коеюнчу, бул нерсени мен да жасайм. Күйөөң чочуп кетет го. Чочус жок, жагат. Ага керек. Чочуса чочут болуш керек. Бирок сөзсүз жагат да. Кээде күндө эмес, бутунун боосун чечип алып кой.
бирок өзүң ошол абалда королева абалында тур. Өзүң жүдөп турсаң күйөөңдү сыйлаганың өтпөйт да. Ким сыйлап атат? Королева сыйлап атат. О, күндөй жылмайган, сулуу аял сыйласа эркекке неге жакпасын? Эркек ошол аялын колдон чыгаргысы келбейт, анан өзүбүз жүдөп, өзүбүздү сыйлабай туруп күйөөнү сыйласак, ким деле болсо кыжыр келет. Сизде деле өзүн сыйлай албаган, бир эркектик касиети жок, бирөө келип туруп сизди сыйласа, сүйөм деп айтса, уккуңуз келбейт, ошол сыяктуу нерсе да. Эркегибизди хан кылып алыш өзүбүздөн экен. Айымдар, менин жашоомдо дагы баары идеалдуу болуп кеткен эмес. Азыр дагы өтө идеалдуу бар деп айтпайм, эми идеалдуумун десе Кудайдын ролун талашып алган болобуз да. Мен бирок жашоодо түшүндүм, эркектер ушул аял бир энергетика берсе, мактаса, ыраазычылык, ишеним берсе, керек жерде ступкага барып берсе, эми тряпка болбой барыш керек да. Мына ошондо эркек өсөрүн түшүндүм. Эркек деле адам, ал деле Кудайдын сүйгөн пендеси. Кудай адамдарды эч убакта жаман кылып жаратпаган, аялды дагы жаман кылып жаратпаган. Сиз дагы сонунсуз айымдар, сиз дагы өзгөрө аласыз, сиз дагы жакшы адамсыз. Жакшы адам деген кандай болот? Жашоодо өзүнүн милдеттерин билет. Аял эмне кылат? Бала тарбиялайт. Эркектин да жумушун кылат. Өзүнүн да жумушун кылат. Кечинде эркегин тосуп алганга энергиясы жок. Биз ошол жумушка келип такалып калабыз. Мен баарын жасадым, эми эркегим мага баарын жасаш керек. Бул жөн эле бир физикалык жардам да. Эркекке физикалык жардамдан башка эмне керек? Аялдын энергиясы, мактоосу, көзүн толтурушубуз керек, анын кулагы аркылуу жүрөгүнө киришибиз керек. Эркекке физикалык жардам берсеңиз, эгер тамагын даярдап бериңиз, балдарды тарбиялайлы, үйдү жыйнайлы, болду. Эркектин жумушун өзүнө 100% баарын өткүзүп бериш керекпиз. Акырын, жан, мен ушуну жасай албай атам. Мен сага сонун тамак даярдап бере алам, үйдү таза жыйып отурам, балдарды карайм, сага төшөктө лаззат тартуулай алам. Болду жаным, ушул жумушуңду мен жасай албай калдым. Мен группама бир аял келди. Мынтип атайын кагаз чыгарып келиптир да. Мен Баланчаева Баланча. Өздөрү жайлоого чыгышат экен. Жайлоого кетип атып бир катышты, келип да экинчи жолу катышты да. Мен Баланчаева Баланча, Баланчаев Баланчага арыз. Мен бүгүндөн баштап мал короодон бошотулдум, огороддогу иштерди кылуудан бошотулдум. Арыз ээси Баланчаева Баланча деп жазып кол коюп коюптур да. Атайын чыгарып келиптир компьютерденчи. Аябай мындай. Эми ушундай бир сюрприздерди көрүп турса, эркекке деле жагат да. Эркек жана арызды көрүп, монтип таштап койбойт. Мо аял дейт да. Мо аял кара амал. Аял амал кылып эркекке көрүнүп атат. Анан мен эркектин жумушун кылбаймын деп көрүнүп атат да. Жайлоодон келгенден анан кандай жыйынтык болуптур эже, эмнелерди айтты? Аябай жакшы бир результаттар менен бөлүштү. Өтө сонун. Эми ал аял эркектин ортосундагы бир ачыкталбай турган нерсе го, группага аябай бир жакшы результаттар менен бөлүшүп атты. Өтө сонун. Алдыда интим гимнастиканын пайдасы тууралуу суроо берип, анан башка жака кетип калдык. Ошо пайдасын айтыңыз эже. Пайдалары өтө көп. Жатын төмөн түшсө, заара кармай албаса, медицинада бул бир гана жолу операция. Бирок ал убактылуу же жардам бербейт. Интим гимнастика менен табигый жол менен өмүр бою жакшы жүрсө болот. Жыныстык катнашта жел чыгуудан көп үй бүлөлөр урушат. Кээ бир эркектер ачык айтпайт, кээ бир эркектер ачык эле айтат. Ушуну бир нерсе кылчы деп. Дагы деле жүрө берет. Аял адам өзүнө убакыт таппайт, өзүнүн үй жумуштарына чачыратып койгон, ошол жел чыгуу жоголот. Анан төрөттөн кийин баардык аялдарда проблема бар, баягы кынап влагалище кеңейип калат дагы, жыныстык катнашта лаззат алуу кыйын болуп калат, эркектер ачык айта баштайт, кеңейип калды, мындай болуп калды. Эми бул уят эмес. Бул нерсе интим гимнастика менен иреттелет. Кадимкиде менин методдорумду колдонсо, тренажерсуз эле, тренажер дегенде айымдар билишет, бардык эле көпчүлүгү билет, тренажер менен баягы кызыкса болот экен деп. Интим гимнастиканы жасабай туруп тренажер колдонууга биринчиден болбойт, экинчиден менде техникаларым бар, оңой үйрөтүү жолдорум бар. Тренажерсуз эле кынапты кадимкидей кыз кылып алса болот. Бул ден соолук, алдыңкы булчуңдарды иреттеп, кийимдин ичинде кала берген органдарга биз маани беришибиз керек. Биздин сулуулугубуз ошол жатыныбызда, алдыңкы булчуңдарыбызда. Бул жерге кирпикти чаптайбыз, тырмакты чаптайбыз, бирок унутулуп калган эң маанилүү органыбыз. Эже өзүңүз психолог экенсиз, анан айтып атасыз, айымдар келет деп сизгечи. Канча жаштагы айымдар көп келип атат, азыр анан кандай көйгөй менен көбүнчө келип атышат? Стресс, депрессия мындай башталышы бардык эле адамдарда бар болуш керек. Өзгөчө айымдар эмне маселе менен келип атышат? Эмне деп арманын айтып атышат сизге? Психология боюнча
Анан психология, сиз аны нерсени айтасыз, интим гимнастиканы да сунуштайсыз да. Бизге аялдар биринчи интим гимнастикага келет, анан аябай психолог керек экенин аялдар жакшы түшүнүшүп калат. Анан жазылышат, жакшы жардам алат, жашоосуна, үй бүлөсүнө. Мындай запрос менен келишет да. Менин балам менен маселе. Балам мени укпайт, баламды сизге алып келейин. Кызым клубтарга барат, мени укпайт. Кайненем менен маселе, күйөөм менен маселе. Мен күйөөм менен ажырашууга даярмын. Болугат, ажырашкысы келбейт, жан дүйнөсү кое бербейт да. Бирок мен күйөөм менен ажырашкым келет. Же болбосо атам менен мамиледе маселе. Мен атамды жашоомдон чийип салганмын деп келет да. Анан сүйлөшөбүз, өзү түшүнөт. Анан чалчы атаңа, кел чалалы десең, атасына чалып атат, көзүнүн жашы куюлат да. Кээ бир энелер келет, негедир мен ушул баламды көрсөм ачуулана берем, кыжырым келип кетет. Неге? Ушул баламды уруша берем. Кыжырданган энелер болобу же? Болот, ооба. Мен өзүмдү башкара албайм. Балада эмес проблема, эненин өзүндө, детствосунда да. Анан сүйлөшөбүз. Баланын кичинекей кезинен баштайбыз. Анан түшүнө баштайт. Анан балаң жөнүндө жакшы сөз айт, келчи, балаңа СМС жазалы, чалчы. Ыйлайт да. Кээ бир энелер келет, уш кызым укпайт мени, кызым укса экен. Кызымды билбейм, негедир жакшы көрө албайм дейт. Ал өзүн жакшы көрө албайт, мээримин жеткизе албайт да. Жакшы көрө албайт эмес, ал мээримин жеткизе албайт, ачыктай албайт, анан өзүн түшүнбөйт, мен жакшы көрө албайм деп ойлойт. Жок алтыным, кантип эле эне баласын жакшы көрө албасын. Болгону өзүнө махабат жетпей атат го. Өзүнө жетпеген махабатты ал ачып көрсөтө албай атат да. Анан сүйлөшөбүз, сүйлөшүү арасында ал кызын карап отуруп, назик дейт менин кызым. Сулуу дейт да. Анан кызынын, баласынын жакшы жагын көрө баштайт. Мамиле жанданат. Ошол баласы деле жакшы эле бала болот. Кызы деле жакшы эле бала. Күйөөсү деле жакшы эле адам да, менин жашоом трагедия деп келет. Мен жолдошум менен ажырашкым келет. Ажырашып эле кетсем болбойбу? Карасаң тапкан акчасын алып келип аткан үй бүлөсүнө, же тапкан акчасын алып келбесе дагы аялына жакшы сүйлөп аткан, сөзүн арнап аткан, түнөгүн таап үйүнө келип уктап аткан. Эми тапкан акчасын алып келбесе деле жашай бер деген сөз эмес. Сураш керек. Аял адам, айымдар, сиздер мени жаман көрбөңүздөр. Мен да аялмын. Менин дагы жашоомдо ажырашуу болду. 2015 биз ажыраштык, 2017 биз кайра ажыраштык. Мен ошол жылдардан баштап ушул билимдин үстүнөн жүрөмүн да. Өзүмдү түшүндүм, жолдошумду түшүндүм. Мен үчүн ошол учурларда жолдошумдан жаман адам жок эле да. Жок, көрсө жолдошум өтө сонун адам экен. Ошол ажырашуу болбосо мүмкүн биз түшүнмөгөн эмеспиз. Урушуп келишпей бир крышанын алдында бир аты жубай болгон бир жубайлар болуп жашай бермекпиз да. Ортобузда ушундай бир көрүнбөгөн дубал турду. Ушул дубалды биз уратсак, монтип эле уратып салбайт экенбиз да, биз аялбыз да. Акырындык менен аз-аздан кесип уратабыз. Ойлорду кесип тазалоо, бул дубалды кесип тазалоого биздин ойлорубуз доңдоо керек, ниетибиз доңдоо керек. Ниет бар, ниеттен. Биз аялдар көбүнчө туура эмес жашайт экенбиз. Мени жаман көрбөй, мүмкүн анализ кылып көрөсүздөр. Эркек адамдар табиятынан аял адамга муктаж экен. Аларга билегине күчтү берип коюптур дагы, аял адамдын назиктигине, тилине, мактоосуна байлап коюптур да. Айтайын деп атканым, сиз азыр ушул бир үйдө жашашат, бирок ортосунда муж жана аял эркек деген эле аты бар, бирок байланыш аз, эмоционалдык байланыш, энергетикалык байланыш аз. Төшөгү бөлүнүп калган жубайлар бар. Жолдошу эртең менен жумушка кетет, кечинде келет, ошондой эле мындай кайталанма күндөр ортодо, мындай багы кыз жигит кездейби, же мындай жылуулук жок. Жылуулук жок да. Бул себеби эмнеде болуп атат? Сыйлашуу жок. Ишенүү, сыйлашуу, түшүнүшүү жок. Биз көбүнчө сүйүүнү биринчи орунга коюп алабыз. Мени сүйүшү керек, мага көңүл бурушу керек, эркелетиши керек. Биз аялдар эмоциябыз күчтүү да, эркектерде логика күчтүү. Ар ким сүйүүсүн ар түрдүү билдирет. Бир эркек жөн эле кучактап билдирсе, бирөөнүн күйөөсү белектер менен, бирөөнүн күйөөсү сөзү менен, бирөөнүн күйөөсү жөн эле жакшы сөзү менен билдириши мүмкүн да. Биз өзүбүз бардык талапка жооп бербейбиз, биз адамбыз да, идеалдуу эмеспиз да. Мен идеалдуумун десек, анда Кудайдын ролун алып алган болобуз го. Бардык адам идеалдуу эмес, мен дагы идеалдуу эмесмин. Өзүн идеалдуумун деп санаган адам бул текебер адам. Жашоодо кыйналат.
адамдар менен мамиле түзүүдө кыйналат. Ошондо бири-бирин сыйлаш керек. Сыйлаш керек. Биринчи сыйлоо керек. Мен күйөөмдү сыйлап атам, күйөөм мени сыйласын деген аялдар. Мен күйөөмдү сыйлап атам. Алуу, берүү деген бар. Алуу деген жок, берүү деген жок. Бул жашоонун жазылбаган мыйзамы. Алуу деген жок, берүү деген жок. Алуу, берүү балансы бар. Көрүүчүлөрдө, айымдарда кандайдыр бир суроолор болсо, комментарийге жазып койсо, сөзсүз кийинки ирет дагы жолугуп сизге ошол суроолорго жооп алып беребиз. Жакшы. Айымдарга кайрылууңуз болсо айтсаңыз болот. Не деп кеңеш бересиз? Айымдар канткенде бактылуу болот, канткенде үй бүлөсүн, бала чакасын, күйөөсүн, аял бактылуу болсо, аны курчаган бардык адамдар бактылуу болот. Орукча нене баланы деле бактылуу кылбайт. Эркектер мисалы аял ажырашып кетти да, семьясы менен бир үй бүлө ажырашып кетти. Аял бир 2 жыл стресс болот да, андан кийин өзүнүн стresстен суруп чыгара алат да. Бирок эркек өзүнүн стresстен суруп чыгара албайт, бат үйлөнөт. Ошол эркекке аялдын энергиясы керек, аба менен суудай керек болгон үчүн. Ошон үчүн бул жерде аял биринчи ден соолугун караш керек. Ден соолугуңарды карап, биз айтабыз го, ооруп калсаң эркекке керегиң жок деп, Биз эркектерди жаман көрбөшүбүз керек. Булар ушундай адамдар деп. Жок, буларга энергетика жетишпегендиктен, аялдын энергетикасына муктаж болгондуктан анан ушул жолго барышат экен да. Ал үчүн сиз күйөөбүздү кызганат го аялдар, Ушундай бир кыргызда сөз бар экен, эр бермек жок, жан бермек бар деген сөз бар, Эми ошентип эзилбей, измена кылды деп аял изменадан аябай жыгылат да. Измена бирок аялга берилген сыноо. Бирок интим гимнастиканы сиздер күйөөңүздөр үчүн эмес, өзүңүздөр үчүн жасаңыздар. Интим гимнастика бар учурда интим гимнастика жасоо уят эмес, жасабай коюу уят, замандан артта калуу деген сөз, өнүкпөй, өспөй калуу деген сөз. Интим гимнастика сөзсүз жасоо керек. Анан дагы бир сөз айта кетейинчи, психологияга байланыштуу. Кээ бир адамдар мындай деп айтышат да. Кээ бир блогерлердин сөздөрүн, баягы аялдарды өнүктүрүүчү адамдардын сөздөрүн угуп каласың да. Эгер сен аябай аракет кыл дейт. Эгер күйөөң аракет кылбаса, анда сен ажырашсаң болот, өзүңдү корголбо деп айтат да. Жок, мен ал сөзгө кошулбайм. Мен жеке өзүмдүн жашоомдон дагы онлайн, офлайн форматта кабыл алган аялдардын дагы жыйынтыгын көрүп айтамын. Эч кимден идеалдуулукту талап кылбай, ошол күйөөм мени түшүнсүн эмес, биз аны түшүнүп, мен каалагандай болсун эмес, аны түшүнүп эле коелу, аны ошол табияты менен кабыл алып эле коелу. Эркек бизге бар дүйнөсүн берүүгө даяр. Бардык эркек өзгөрө алат. Эгер сиз өзгөрсөңүз, ал бизге биз айткандын баарын жасоого милдеттүү эмес. Биз аялдардын талаптары өтө көп. Эркектин аялдын алдында милдеттери кандай? Аялга акча бериш керек, көңүл бурушу керек, коргоп турушу керек, бала тарбиялоодо жардам бериши керек. Бул эркектин милдети, кылыш керек. Бирок бул нерселерди алуу үчүн биз өзүбүздү сүйүшүбүз керек, балдарга мээрим беришибиз керек, анан сураганды билишибиз керек. Мен каалайм, я хочу туфли, көйнөк, шоколад, туура сураганды. Жок дегенде сен мага алып берип койсоң, бүттү. Жок дегенде аралаштырдуу сизге. Жок эч нерсе. Жаным, мага ушундай алып берчи. Бүгүн сурап, бүгүн алып келбей койсо, жер чапчыбаңыз. Эртең эскертиңиз, бүрсүгүн эскертиңиз. Эскерткен абалда сиз аял кейпинде болуңуз. Баскан турганыңызды көзөмөлдөңүз. Дайыма биз эркегибизге эрибизге карагандай карайбыз, бирок эркекке карагандай карабайбыз да. Биз өзүбүзгө эрибиздин аялы катары карайбыз, бирок өзүбүзгө аялга карагандай карабайбыз. Аял болуп төрөлөбүз, эркек болуп жашайбыз, башкаларды күнөөлөйбүз. Жок, эркегибиз келген күнү эле измена кылган эмес, келген күнү эле бизди урган эмес да. Биз өзүбүздү унутуп коебуз, жашоо кандай экен, аял адам кандай жашаш керек экенин унутуп коебуз да. Ошол айымдар бактылуу болгуңуздар келсе, өзгөрүңүздөр, мээге жаңы маалыматтарды киргизиңиздер. Бай болгун келеби? Эшек болуп иште дейт. Бактылуу болгун келеби? Мээңди кыйнап иштет да. Анда жыйынтык ушундай болду окшойт. Күйөөңдү, балдарыңды күнөөлөбөй, өзүң өзгөрө берсең, анан сөзсүз өзгөрөт ооба. Сөзсүз өзгөрөт экен. Анда ушуну менен жыйынтыктайбыз. Сиздерге пайдалуу болду деген ишеничибиз чоң. Суроолоруңуздар болсо, түшүнбөй калган маалыматтар болсо, комментарийге калтырыңыздар. Турсунай Керимбековнадан эмки ирет сөзсүз жооп алып беребиз. Анда сак саламатта калыңыздар. Эже, сизге ишиңизге ийгилик. Рахмат, саламатта калыңыздар.